Кайрадан мен Алтын Арыстанбекова түз эфирдемин. Мен азыр Адахан Мадумаров агайдын маңдайында отурамын. Адахан агайдан жанагы чек ара маселеси боюнча мен бир суроо бердим. Ошол көп суроолордун арасында мындай жоголуп кетпеш үчүн атайын өзүнчө суранып, ошол суроомо жооп берип коюңуз десем, Адахан агай адатынча эч качан жок дебей баш тарткан жок. Азыр ошол суроо боюнча мен дагы бир суроо берип көрөйүн да, ошол түз эфирде суроо берейин, ошол түз эфирге суроого Адахан агай жооп берсин. Адахан агай жанагы чек ара маселесинде ар бир тарап, ар бир ушул Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан 3 тарап ар ким өзүнүн эмесин картасын алып чыгып атпайбы? 58 жылкы картаны уктум мен, 98 жылкы картаны, 28 жылкы дагы канчанчы жылкы бир карталарды алып чыгып алып эле ар ким өзүнүн 1 метр дагы жерин бергиси келбей ушул талаш тартышта турат да. Ошол маселени чечиш үчүн бир документ бар дедиңиз. Ошону тагыраак айтып кетсеңиз. Эгерде мамлекет күчтүү болуп, мамлекет өзүнүн кызыкчылыктарын бекем кармай турган сабаттуу бир азаматтардан туруп, өзүнүн баягы ээлеген позициясын туруктуу кармай турган болсо, союз тарап атканда тынчтык жол менен тароо жөнүндөгү келишимде бүгүнкү абалдагы турган административдик аймактардын көлөмүндө мамлекеттер өз алдынчалыкка кетсин деп келишим бар. Мына ошол келишимдин натыйжасында Казакстандагы мекеме ишканалар, мен жана мисал келтирип айттым, Байкал, аны бүтүндөй союз курган. Өзбекстандын аймагындагы заводдор, авиация заводу Чкалов, Украинадагы, Белоруссиядагы, биздин ошол башка мамлекеттердеги аскер техникаларынан бери ошол мамлекеттерде ордунан жылбай калып калган. Ошол келишимдерди тилекке каршы бекем кармап, андан ары карай улап кетиш керек эле. Тилекке каршы Нукус келишими деген бар. Ошол Нукус келишимине кол коюлуп калгандан, бул 92 жылкы документ. Ошондо бүгүнкү күндөгү чыгып аткан чырлардын бүт баарынын башаты 92 жылдан башталат. Эгерде жок, эч кандай Нукус келишими болбойт, башка болбойт, биз союзду таратуу жөнүндөгү келишимге кол коюлган документтин негизинде гана турабыз десе, бул чатактын эч нерсеси чыкмаган. Маселе чечилмек. Маселе чечилмек. Биздин Кыргызстандын аймагында калган канча танка, вертолет, тиг учагыбы, аскер техникалары баары калганда, алардын баарын бир заматта жок кылышты. Ошол кезде дагы жок, биз өзүбүздүн өлкөнү өзүбүз жокко алып баратабыз, моундай нерселер болбош керек десек, Акаевка каршы чыгып атасыңар деп бизди уруш токмокко алышканда. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондогу бизге күбө болгон адамдардын баардыгы көпчүлүгү өтүп кетти да. Анан мына азыркы жигитке окшогон 24 жаштагы жигит эмнени көрдү? Эгемендүүлүктөн дагы 4 жаш, 5 жаш кичүү балдар эмнени көрдү? Эмнени укту, эмнени билди? Тек гана барып баягындай бир күчөтмө, мына ушундай болуп бир милдетти аткарып келгиле десе келип алып, өтө жоң сабатсыздыктын белгиси. Өзүңүз көрүп атасыздар. Протокол менен келишимдин ратификация, демаркация, делимитация деген сөздөрдү билбеген балдар келип, атасынан дагы чоң кишилер менен ушинтип айтышып аткандыгы, бул ушуларды жиберип койгон бийлигине да рахмат. Ошолор жиберсе, келип ушундай тополоң чыгарып аткан буларга да рахмат. Бизди кыргызды өзүн тукуртуп коюп атат да. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Мына экинен бири жаттап алган сөзү да, келишим жолу менен, келишим жолу менен. Келишим жолун эгерде бир тарап кармап, экинчи тарап кармабай атса, ал келишим жолу менен маселе чечилбейт да. Кадимкидей эле элементар жана договордо ошентип жазылат го. Эгерде бир тарап аткарбаса, экинчи тарап өз алдынча жокко чыгарып алат. Эгерде ошол сыяктуу протоколдорду мен айтып берип атпаймынбы? Күн сайын ондоп кол коюлат. Протокол бул максат, бул үмүт. Бул кандайдыр ушуну жасасак деген үмүт. Бул жогорку кеңештен каттоодон өтпөгөндөн кийин, ратификациядан өтпөгөндөн кийин, президенттер тарабынан мыйзам түрүндө кабыл алынбагандан кийин, ушуларды сайрап чыгып аткан Айбалаевка дагы аман болсун. Ал да аман болсун. Бул маселе боюнча ошол Айбалаевтан кийин губернатор болуп иштеген Султан Айжигитов деген, ал өзү баягы коопсуздук кызматынын полковниги,
ошол киши губернатор болуп иштеп турган. Ошол кишиде маалымат көп. Ошол кишиде так маалымат. Ошол кишиде так маалымат бар. Ал Айбалаев сыяктуу баягы ойдон чыгарып бир нерселерди айта турган киши эмес. Маселени саясий жакка буруп, баягы элдин көңүлүн башка жакка оодарып, дали болсо өзүнүн алсыздыгын көрсөтөм деген иш аракет болуп атат бүгүнкү күндө. Айтып атпаймынбы, жанагы апенде бир жака балдар бекер тамак берип атыптыр, же жаңгак берип атыптыр десе баары чуркап кеткенде артынан өзү чуркагандай, бүгүнкү бийликтин абалы ошондой. Эч нерсени карабайт. Мисалы могу сандарды келтирип атам. Сандарды уккусу да келбейт. Түшүнгүсү да келбейт. Эмне үчүн Өзбекстандан Кыргызстанга 225 миң киши кирди? Эмне үчүн Кыргызстандан 220 миң киши чыгып кетти? Эгер чыгып кеткен жерлерди кимдер ээлеп атат? Маселенин себеби ушунда туруп атат. Мен айтып бердим, 2010 жылдан баштап чек ара боюнча чатактар 34 чейин бир жылда, 17 жылы, 14 жылы экен, 34 жолу болуп атат бул чатак. Бир жылдын ичинде. Бир жылдын ичинде. Башта 10 жылда бир жолу болчу эмес. Ооба. Мындай нерсе болчу эмес. Ошондуктан бүгүнкү бийликтин эң бир каттуу алсыздыгы ошол шартты түзө албагандан эл жер ээсиз, кароосуз калып калганын кесепетинен ушул чатактар чыгып атат. Эгерде адилеттүүлүк үчүн деп миңдеген протоколдор иштебей атат, ошонун бири катарына кабыл алып койсо болот. Протокол эле эмес, эл аралык келишимдер, ратификациядан өткөн келишимдер иштебей атат. Мамлекет аралык келишимдер иштебей атат. Кыргызстандын дыйкандарынын эчен миңдеген тонна жер жемиштерин Казакстан өткөрбөй эле коюп атат. Келишим бар. Евразиялык экономикалык аймакка киргенден кийин токтоосуз өтүшүбүз керек. Бирок ар кандай шылтоо таап атат. Ичинде курту бар экен, жакшылап иштетилбептир, салмагы туура келбейт. Издесе таба берет да. Ооба. Эгер мамлекет күчтүү болсо, бийлик күчтүү болсо, ошондой бир жолдорун таап, могул балдар дипломатиялык жол дейт, дипломатиянын эмне экенин түшүнбөйт өзү. Сен сабатсыздык. Дипломатиялык жол менен чечүүдөн башка жол жок. Бирок эгер экинчи тарап ошол дипломатияга көнсө. Мен айтпадым. Түндө эки чегип алган, же ичип алган зөөкүр балдар кетип барса, сен кайсы дипломатия жол менен чечесиң? Эгер жолдон өткөрбөй, же чөнтөгүңдөгү акчаңды бер, же үстүңдө кийимиңди чечип бер десе, койгула балдар, дипломатия менен чечели деп кантип сүйлөйсүң? Эми түркөйлүк бул, эми караңгылык. Бул такыр түшүнбөс. Күчкө эле салыш керек. Эгерде алардын аскер күчтөрү күндүзү жүрүп баратса, аны кыргыз жигиттер телефонго тартып сайттарга жүктөп атса, коопсуздук кызматы эмне кылып жүрөт? Ички иштер министрлиги эмне кылып жүрөт ал жерде? Ошондуктан мамлекеттин өзүнүн алсыздыгын элге шылтап, же болбосо кайсы бир саясатчыга бүгүнкү күндө Мадумаровдон башка эч нерсесин таппай калышты алар. Эртең күн күркүрөсө деле Мадумаров күркүрөттү деген болуп атат. Ошол сыяктуу баягы сиз айтып аткан аябай орчундуу маселе, эң туура маселе. Биринчи кайсыл жактан кадамды баштайбыз десе, ошол келишимден башташ керек. Ошол келишимден. Союз тарагандагы келишимден башташ керек. Бүттү. Башка маселебиз жок. Адаханага дагы ушул сизден интервью атканга жараша дагы бир мындай негизги маселемди суроону берип алайын да. Кече жакында президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолукту да. Анан бул кадамды сиз кандай бааладыңыз? Эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолуккандыгы кандай болгон күндө дагы мен силерге таянам деген бир ишарат. Бул биринчиси. Экинчи тарабынан ишарат. Биз бар болгон үчүн, биз болгон үчүн ушул жерге келип калды. Бизди да унутпай жүр деген ишарат. Ушул эле ишарат. Алар эмне өлкө тагдырын же болбосо келечектеги бир программаларды талкуулады дейсиңерби? Жок. Эстедим. Кака бака-шака болуп күлүп, ошол күнү мындай болду эле, андай болду эле. Эгер ал күнү момундай болуп эл көтөрүлүп чыкпаса, биз момундай болмокпуз дешип эле эскерүү да, бир мындай бир ностальгия. Анан баары отуруп алып, Атамбаевди бир өтө жамандашкан болуш керек. Көп кетти эле, антип кетти эле. Мен эми аралашпагандан кийин андай деп, мындай деп айта албайм. Бирок алардын жолугушканынан Кыргызстанга бир тыйын да пайда чыкпайт. Тек гана мындан кийинки келечегибиз эмне болот? Эгер
мындай бир ар бирибиз бириндеп кеткен болсок эртең жоопкерчиликке тартылат. Ошон үчүн баары жетият бололу, кемеге бир түшкөнбүз, кемебиз бир болсун. Тиги акмак гейлерибизди камап туура эмес иш кылды. Эми сен эсиң менен бол деген сыяктуу сөздөр болсо керек. Шайлоого чогуу баралы. Ал бул биринчи кезектеги сөздөр. Эптеп септеп ушул шайлоодон баягы бизге каршы жүрүп аткандарды киргизбестен дагы туруп калган болсок, дагы 5 жылга чейин узартып алсак, анан өткөн иш өттү, унутулат. Жаңы муун пайда болот да, могу жигиттердей сыяктуу жаңы муун пайда болот. Аларды кайсы жакка акча берип айдактап койсоң кете берет. Ал билип калды да алар. Биз сырыбызды алдырып койдук. Эң жаман нерсеси кошуна мамлекеттерге, чет өлкөлүктөргө сырыбызды алдырып калдык, билдирип калдык. Себеби мына Кытайдын ишкерлеринин баарын көрүп атасыздар. Айтып атпайбы, бири-бирине барганда ушундай бир кеңешме өткөрүшүп айтышат экен. Эмне кылышыбыз керек, кандай өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Кытай жетекчи ишкерлери алар менен жолугушуп калсак айтат, кээ бирөөлөр айтат. Өзүнчө мындай бир мындай жаңы келаткандарга эскерме берет экен да, мындай жолдомо. Барганда биринчи кезекте ошол жердин милициясынын башчысынын жолун тап дейт экен, ишин тап, сөзүн тап. Анан кийин акимдин сөзүн тап, анан прокурордун сөзүн тап. Үчөөнүн жолун таап алган болсоң, каалаганыңда жүрө берсең болот, эч айырмасы жок. Дегенде биз башта Кыргызстандан биринчи сыртка чыгып атканда мындай бир баракчаларды берет элек го. Түркияда өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек, Москвада кандай алып жүрүшүң керек, башка жакта кандай алып жүрүшүң керек, эмнени жасабашың керек, кайда барбашың керек деген сыяктуу. Ошол сыяктуу чыгарышып алыптыр Кытайлар. Биринчи милициянын тилин тап, акимдин тилин тап, прокурордун тилин тап, үчөөнүкүнүн тилин тапсаң, каалаган бизнесиңди жасай бересиң. Сотту жөн эле жеңип аласың. Сот үчөө табат да бир үстүнө чатыр болгондон кийин алар табат. Тилекке каршы ошентип сырыбызды алдырып алдык дагы күндөн күнгө алсызданып баратабыз. Эң жаман көрүнүшү бизди өзүбүзгө каршы коюп койгондугу. Өзүбүздү каршы туруп койгондугу. Мына Солтон Сарыбулову, Чапкалбулову, кайсыл жерде кен байлыктар Кытай иштеп аткан болсо, сөзсүз арасынан терип бир 15 шакты аксакалды, 15 шакты жаш жигиттерди, аялдарды алып алат экен дагы. Алардын кызыкчылыктарын коргоп, аларга кандайдыр бир материалдык жардамдарды берип, эгерде эл адилеттүүлүктү талап кылып чыккан болсо, мына ошол азаматтарды аларга салып коет экен да. Биз өзүбүздү жектеп, өзүбүздү кордоп, өзүбүздү токмоктой турган абалга алып келип калды. Тилекке каршы абал ушундай. Адаханага жанагы ушул президенттин убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен жолукканында сиз азыр айтып кеткен ошол кен казуу маселелери дагы козголуптур да. Анан кийин деген Эмилбек Каптагаев агай Фейсбукка жазып атат эме деп. Мактап атат президент ажообуз деген азамат. Анан кийин деген мындан ары ошол кен казууда мамлекеттин үлүшүн кошолу. Мен аябай колдодум, сунуш, эл да колдош керек, жакшы болмок, мамлекеттин үлүшү болсо, мамлекеттик бюджетке акча түшмөк деп атат да. Анан мен аны деген Алмазбек Акматалиев агай колдоп атат. Аябай укмуш, сунуш, силер азаматсыңар, мен да колдойм деп. Анан мен аларга каршы жаздым да, эми ушу силер жөн эле койсоңор болмок экен. Өзүңөр баргыла, чайын ичкиле, сыйын көргүлө, кызматтагылар кызматыңарда отура бергиле, кызматы жоктор барып кызмат ала бергиле. Бирок деген ошол элди бузуп, элге жайып, элге мактап, акты эме караны ак деп эле койбойсуңарбы деп балеге калып калдым. Ушул эки аксакалдын айынан дагы бир 3-4 ушул мени деген укмуш бир жаман сөздөр менен Фейсбукта жазып, мен алар менен жаман жакшы айтышып калдым да. Анан мен маданияттуу сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Эми ушул неме боюнча, мамлекеттин үлүшү боюнча сиздин оюңуз? Менин оюм так, кесе айтканмын, бүгүнкү күндө мамлекет алсыз. Бүгүнкү күндө мамлекет мугалимдерге, дарыгерлерге, маданият кызматкерлерине, пенсионерлерге, жатак мектептерде окуп аткан тоголок жетимдерге жеткиликтүү акча таба албай аткандан кийин, ал оор өнөр жайы, кен өнөр жайы иштетүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан айткам мен. Колубуздан келгенге чейин тыюу салалы, мораторий жарыялайлы. Алтынсыз жашап келгенбиз жашайбыз. Мындан ары да жашайбыз. Кийинки урпактарга өткөрүп берели. Алар өздөрү каалагандай кылып иштетип алсын дегендей.
Эми жанагы сиз айтып аткан жигиттердин мактап сактап актап жибериши бул революция эмес, бул жаңылык эмес. Алар ошондой болуп келген, ошондой болуп өтөт. Бул турмушта ар ким өзүнүн бир тапшырмасы менен туулат экен, дагы тапшырмасы менен өтөт. Ошол маңдайга жазылган. Эми кайсы бир жерге кызматка кое койсо, Жээнбековдер бүгүн аябай жакшы өздөштүрүп алды. Бир пикирин айта турган азаматтардын баары кызматка кое коюп, оозун жаба коюп, же болбосо бир акчалай тартып ала коюп, сен ушуну айтып берсең, губернатордун орун басары болосуң, сен ушуну айтып берсең бул кызматка барасың дегендердин баары эле макул болуп чуркап барып аткан жери жок. Кудайга шүгүр. Кыргыз элибиз бүгүнкү күнгө чейин кадыр баркыбызды, намысыбызды баардыгы эле кетирип койду дегенден алысмын. Бар. Аябай намыстуу азаматтарыбыз бар. Баарынан баш тартып жүргөндөр бар. Ошолордун катарында мен сизди айтам. Алар кандайдыр бир жамандап, жаман сөздөр менен жазып койсо, капа болбоңуз. Алтынай айым билесизби? Мына аябай чоң залкар китептер бар. Ошолорду окуй берсеңиз, алардын постторуна караганда, башкаларына караганда көңүл бурбаңыз. Ошолорду окуй берсеңиз, улам бийик деп кете бересиз. Улам бийик деген сайын астында калган ыплас баягындай сассык бүгүнкү көздөгүдөй болгон көрүнүштөргө түк көңүлүңүздү оорутпай каласыз. Себеп аяп каласыз аларды. Айланайын көрпенде. Ушинтип жүрүп барып ичкен тамагын курусун, оокатын курусун. Ушинтип барып алган кызматын курусун. Ушинтип барып балаңды кызматка коюп атасың. Кызыңды кызматка коюп атасың. Эптеп баягы дасторкондун чекесине отуруп калат экенсиң да. Ушинтип канчалык тезирээк үн чыгарып турган болсо, кээйлер элчи болуп кетишти, мактап жактап отурушуп. Унутулуп деле калышты. Алардын бар экенин кыргыз эли деле билбей калды эле. Бирок керектүү учурда үн чыгарып коюш керек да, мактап коюш керек. Ошол сыяктуу гана кабыл алып коюңуз дагы, алардын дагы жазасы өзүндө. Анан баягындай майда сөздөр менен, жаман сөздөр менен асылып аткандарга көңүл бурбаңыз. Улуу максатты алдыңызга койгон болсоңуз, жолдо барып атканда ар ким ар кандай сөздөрдү айтат дейт. Ар бирине жооп бере турган болсоңуз, максатка жетпей каласыз дейт. Көздү жумуп, кулактын сыртынан коюп, сен да аман бол. Сага да бир Кудай инсап берсин деп коюш керек болду. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ийгилик бирге болсун. Ден соолугуңуз бекем болсун. Кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуз.